көйгөйү эми бул Татынакай көл тияғы айыл ортону бир дозоктун чуңкурдай кылып казып салбай. Ошону өкмөт каспай ошонун ордуна. Эскилердин моголарын баарын кетирсин, сен такыр эле тамтыгы чыгып талкаланып калган. касып катып качып кетип калып атат. Негизи 2019-тан кийин силер бирбигип калгансыңар. Бирок 2023 берип турсуңар. Жок экен менде. Эчтеке жок, жеп алгансыңар баарын алапчы. Ал жерде деле бир 500-600 миллион түшүш керек эле да. 500 гектар деген бул оңой жер эмес да. Бир айыл өкмөттүн баарын эле берип салган. ГКМ тарабынан уголовный иш козголду. Мына жерди талкалап, жолду талкалатып берип, мамлекетке бир сом түшпөгөндөн кийин чыксаңар да. Өкмөткө жанакы айтып атпайм, 35 000 сомдон төгүп коюп атат. Болду калагандай. Чалгындоого да берет. Анан чалгындоого деген ойдон касып иштеп берет. 10% личный айылга салып берсинчи. Биз монт менен жашабайбызбы? Стройканын баары көбүнчөсү 90% ушу биздин райондон алып кетилген сырьё да. Бул жол Кант шаарынан бери чыккандан кийин эле интернационал айылын карай, андан дагы жогорку айылдарды карай кете турган жол, бирок өзүңүздөр көргөндөй бул жол такыр эле тамтыгы чыгып талкаланып калган. Эмнеге десеңиздер, ушул жактан чоң жүк ташуучу унаалар гравий ташып шаарды карай кетип бара жаткандыгын көрсөк болот. Бул жерде сутка сайын эмне деген гана гравийлер шаарга кетет, жана дагы ал кайсыл жерден касылат, алдыңкы мүнөттөрдө айтып берейин. Бишкек шаарында курулуштар күн түндөбөй жүрүп жатат. Ал үчүн сырьёнун 60-70%ын Ысык Ата району камсыздайт. Район боюнча 90дон ашуун кум шагыл казуучу карьер бар. Алардын 28-и Жээк айыл өкмөтүндөгү интернационал айылында. Айылга барчу жолдун тамтыгы чыгып талкаланган. Күнү куру койбой таң азандан түнгө чейин кум шагыл тарткан оор жүк ташуучу унаалар жолду бошотпойт. Жергиликтүү элдин айтымында кум шагыл бизнеси токойлорго чейин талкалап кирип, жайыт жерлерди каалагандай каңтарып жатат. Эме да могу Кыясынтер компаниясы болуп атат да. Мисалы караңыздар да, бул жерде Бүсер көл турат да. Көлдөн кийин мына 100 метрге жетпеген жерди көлдөн ылдый кылып, мына уже казып атышат да. Анан бул жерде мисалы көл, анын артында тагы айыл жап жакын да. Анан монтип Татынакай бакты кыйып кетип атышат да. Токойдучу. Илгертен эле токойдо турабы? Илгертен мындайча айтканда бул многолетний саженец болгон да. Анан эл отургузган да бул бактычы. Эми ошол бакты казып атышат да. Эми бул жерде элдин, жаштардын мисалы көйгөйү, эми бул Татынакай көл тияғы айыл ортону бир дозоктун чуңкурдай кылып казып салбай, бул жер ушул бак болсо, ошол бак бойдон эле калса деп, ушундай эле биздин көйгөй ошол да. Дробилка турбайт, наркысычы. Бул башка, тиги башка, тиги башка, тиги башка да. Эне 4 ушундай дробилка бар да. Анан тиги Бекзат деген бир түрк. Аны сатты дагы башка түрктөргө сатып алып кетип калды. Карабайсыңбы? Бири-бирине сатып бул сатып туруп ал тияктан башка дробилка ачып алды да. 3-4 дробилка бар. Эми каждый дробилкада нарушение бар. Мисалы үчүн откос 10 гектар жер берилсе, булар дагы дополнительный үстүнөн 10 гектар касып алганда 10 гектардан ашык. Ал мисалы үчүн булар токтотпой атышпайбы? Дагы деле токтотпой атышат да. Эмнеге бизде таң калыштуу да? Мисалы үчүн ишиң бүттү, 10 гектарды касып бүттүңбү? Кет болду. А булар кетпей кайра иштеп атышпайбы? А булар кандайча нарушить калып атышат билбейбиз да, кайрачы. Баардыгынын эле эмеси бир ушу карьери касылып баштагандан бери негизи ушу суу жок да. Нааразычылык суу. Суу касылып келатат, бирок суунун башнябыз бар, суу келе элек да. Себеп Касылганда качып кетет да суу. Касылганда суу качып кетет деген эме бар экен да. Суу качат да. Булактын көзүн чуксаң булак тартпай чыкпай калат деген. Өтө жакта азыр барып көрсөңөр деле болот да, илгерки касылган жерлердин, оорулордун баарына кайра эле суу басып кеткен. А биз мейинде мына водокачкада койчубуз, түшчүбүз. Элдер могу 3 айылдын эли барып түшүп эс ала турган жерлердин суулары жок. Потому что бул түзүрөк, тигилер каскан жагы ылдыйраак, суунун баары ушака качып кеткен да. Карьерлер бардыгы тең эле жеке тараптар да. Жеке тарап буякта. Бул бүт бардыгы тең жеке тарап болот атпайбы? Мисалы үчүнчү келет, касып катып туруп качып кетип калып атат. Өкмөткө жанакы айтып атпайм, 35 000 сомдон төгүп коюп атат. Болду калагандай. Мисалы үчүн бир карьер мисалы үчүн 100 кетирсе деле, ошону өкмөт каспай ошонун ордуна. Эскилердин моголарын баарын кетирсин, сен мынча күнөөң бар экен, сен мынча давай восстанови, давай кет.
Ошонун ордуна мисалы үчүн 28 азы 55 лицензия берилди дейт. Ошо 55-ти зачем эмнеге көрөт? Ар кайсы Бүт бар, ар кайсы жарын баарын чукулат, тиги жер бир жерин чукулайт, тиги жер бир жер. Бул өкмөт келсин, ушулардын ордуна 5 чоң дробилка койсун. Вот ошол 5 чоңдон күнүнө 150дөн 100 КАМАЗдан кетирсе делечи, ошондо ошол эле количество болот атпайбы? Ооба. Ошол эле Акча количество. өкмөткө чыгат. Өкмөткө чыгат. Алып мен аттан эми пенсия алат. Ооба. Ошолордун пенсиясы ушундан кетип атпайбы? Анан өкмөт келет да мына булга жолго мынча кетип атат деп. А булар мисалы үчүн жол менен баштары да оорубайт да булар. Сурап да койбойт да. Сурап да койбойт, өздөрүнүкү колтойгон жыптар. А биздики байкуштардыкы кички машина. 10 эле процентин личный айылга салып берсинчи. Биз монт менен жашабайбызбы? Сыр на масле кататься буду, мисалы үчүн мындайча айтканда. Негизи силер чүй боюнча эң алысыңкы айыл өкмөт болмок кезиңер негизи. Эң мыкты айыл өкмөт. Монтеле тонол болсоңор. Бай мамлекет. Ой, биз өзүнчө Швейцария болмок экенбиз да, мындайча айткандачы. Күнү кургайбай, эртеден кечке жүк ташуучу унаалар ушундай шагыл ташыйт да, бүт баары шаарга кетет. Ал эми жанагы айтайын дегеним жол боюнча келатканда жанагы жол качан салынды? Союздун жолу турабы? ооба да, андан бери вообще эч ким карай элек. Ошо союз салынгандан кийин калган мына ошол боюнча эле жолдун кейипи ошол. Бир аңдан бир аңга качып жүрөсүңөр аны. Айла жок. Элдер мына лобойлорун талкалайт. Жалаң ушулардын кочкаларын ыргып жүрөт. Бир эле лобоюң 7-8 миң турат. Өстөрү тетакка чейин бар эмгектен таң атпай туруп бар иштешет. 20-30 миң сомго. Мындайча айтканда шумдук эле бияк. Пайдасынан зыяны көп дебейсизби? Жолдордун талкаланышы боюнча айдоочулар деле 40 тонналык жүк ташуучу унааларга чектөө киргизүү зарыл экендигин айтышат. Хова мулалар токтоп ташкет. Чисто эле мул КАМАЗдарды ташкет. Алар ордо ошол талкалап алганда. Алардын веси менен эмес, алардын веси да оор, анан ходовой да башка да. КАМАЗ мисалы мындай турсаң, өтүп баратканда деген жумшак өтөт да. Ошол эле мисалы ошол эле яманын жанында турсаң, хова өткөнүн көрсөң, Жогоруда айтылган көйгөйлөр менен Ысык Ата районунун жаңы дайындалган акимине бардык. Ал бул маселе тууралуу иш кызуу жүрүп жаткандыгын айтып, пландары менен бөлүштү. Бүгүнкү күндө сиздер тараптан кандай чаралар көрүлүп жатат, эмне иштер болуп жатат, эмне иш пландары ишке кирди? Бүгүнкү күндө Чүй облустук ГКМБ тарабынан уголовный иш козголду. Анан ошол органдар тарабынан бизге кат түшүрүлгөн, ошол Ысык Ата району боюнча уголовный иш козголгондугуна байланыштуу баардык ошо карьерлер боюнча иштер токтотула деген. Бүгүнкү күндө биз свидетельстволорду дагы мындай берүү жагын токтоттук. Лицензияга бул жакта болгондон чалгындоого деп турбайбы? Чалгындоого да берет. Анан чалгындоого деген ойдон касып иштеп кетет. Ошо да бизде деген эмебизде бар да, норма бар да, баалуу төмөн жерлер бар, анан өтө баалуу жерлер бар. Өтө баалуу жерлерди биз трансформация кылабыз, баалуу төмөн жерлерди мамлекеттик администрация тарабынан, айыл өкмөт тарабынан бериле берет да. Аким кызматка жаңы дайындалганы менен баш аламан иштеп жаткан карьерлердин ишин комиссиянын иш алып баруусунан кийин укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз деп ишендирет. Макул, буга чейин мыйзамсыз жана чар жайыт берилген уруксааттарга жооптуу эместир. Бирок мындан аркы маселени жөнгө салып кете алабы деген суроо бар. Буга биз дагы саресеп салып турабыз. Ал эми биз сөз кылып жаткан маселе жогорку кеңештен дагы көтөрүлдү. Анда депутат лицензия берүү 2019-жылы токтолгону менен азыркы күндө деле мыйзамсыз лицензия берүү фактысы бар экендигин айтты. Мен айтып аткандай, лицензия 19-жылы, 18-жылы кабыл алгандан кийин мыйзамды. Лицензия автоматически жокко күчүнө. Ал не только кум шагылды, башка жагына да лицензиялардын баарын алып салбады эле. Көп нерселер лицензионный деятельности бүгүн частный предпринимателдер ошо лицензияны төлөп эле жазап атышат да. Ошондой эле болуп калган бул. Баарын акимге 19-18-жылда эле берип салган. 19-жылы жана токтом чыккан. Токтомдо четко жазылып турат. Баардыгы акимде. Бул тасма жерлер туш келди казылып, ташылып сатылып, бирок кайра калыбына келтирүү иштери жүрбөгөндүгүнөн кабар берет. Мыйзам боюнча жерди казган соң кайра калыбына келтирүү үчүн мамлекетке акча төлөө талап, бирок депутаттын айтымында акчалар желип кеткен. 500 гектар деген бул оңой жер эмес да, бир айыл өкмөттүн баарын эле берип салган. Экинчиден сиз жана коллегам айтып аткан акча фондкочу бир тиын алган жок. Мына акыркы жолу прокуратура 700 миллионду салды, жанагы эме боюнча калпына келтирүү боюнча өзүн алып койду. Алар силерге справка келип бербесилер, бербейсиңер лицензия. Пайыз боюнча сөз кылып атасыздар. Ал боюнча бизге түшпөйт. Жок, силерге справкасын алып келет да, төлөндү дегенден лицензия бересиз да. Бизде жалпы маалымат бар, Кыргызстан боюнча 3 миллиард. Жок, Ысык Ата боюнча канча?
ысык боюнча алгам жокпуз. Канча силерде Таптап жок акча? элек. Баягы калпына келтиресиңер дейм. Ошондо канча акча Ал боюнча азыр жок экен менде. эчтеке жок, жеп алгансыңар баарын алатчы. А жерде деле бир 500-600 миллион түшүш керек эле да, ушунча жылдан бери бир тыйын жок, бир тыйын жок. Каяка кетип атат? Ал эми рекультивация кылыш керек да ошонун баарын. Касып салдыңар баарынча. Рекультивацияга айлык өкмөткө ким төлөп берет эми акчаны? Алар жанагы силер айтып аткан лицензияны казып бүтүп алып кетип калганда, рекультивациясы жок, чуңкурбайдан калып турат. Аны мусорный полигон кылып салды мына бул айыл өкмөттө 12 гектарын. Биз Кыргыз геология кызматына барып, орун басарыны жолуктук. Анда ал так суроого так жооп бербей, карайлы, көрөлү, эртең кел деген шылтоого өттү. Биз эртеси дагы андан кийинки күндөрү дагы байланышууга аракет кылдык, бирок суроодон качкандыгы айкын болду. Негизи 2019-тан кийин силер бербей калгансыңар. Бирок 2023 берип турсаңыз. Хорошо. Он может из разведки персонала он Хорошо, я понял. Дело случилось как-то. Не, бұл деме бар екен. Нарушениесі бар екен бұнда. Нарушениесі бар да. Хорошо. Ертең жолығыз. Mesela жазып қойыңыз. Сөз. Жана WhatsApp-қа жазып қойсам, не номер? Бош болғанда келіп аламыз. Азыркы тапта талкаланган табиат же карьер катастрофасы боюнча УКМКда иш алып барылып жатат. Биз жогоруда айтып өткөн фактылар боюнча толук иликтөө жүрүп, тийиштүү органдардагы бир катар кызматкерлер жоопка тартылат деп ишенебиз.